Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда Таңкырегин бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир үйдө тынчтык, ынтымак, береке, токчулук болсун деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз кадырман замандаш. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Мынакей жыл аяктап, окуу жылы аяктап, окуучулар багытын тандай албай, кайсыл жака барсак деп баш айланып турган чагы, бүгүн ушул багытта сүйлөшүү максатында коноктор чакыргам, саны кесиптешим тааныштырып кетет. Кесиптешим туура айтат. Азыр бүтүрүүчүлөр кесип тандоодо башы маң болуп турат, кайсыл окуу жайды тандарын билбей турат, же болбосо чет мамлекетке окууну каалаган жаштарыбыз дагы азыр көп эмес. Аз эмес дегеним, анан алар кайсыл жакка барып чет мамлекетке окууга тапшырыш керек, кандай документтер керектелет билбейт, бирок чет мамлекеттен окугусу келет. Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз бүгүн атайын студиябызга өзгөчө бир пайдалуу конокторду чакырдык деп айталык. Абитуриенттердин ата-энелерине керектүү коноктор. Тагыраак айтканда, Билим Биринчи Академиясынын жетекчиси Айганыш Сооронбаева, ошондой эле мына ушул эле Билим Биринчи Академиясынын жетекчилеринин бири Искендер Аземов мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы, кош келиңиз. Кош келипсиздер. Рахмат. Дегенде ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергендиңиздер үчүн рахмат деп айтабыз. Эми эң алгач эле ушул сиздердин академия туурасында маалымат алып алалы. Кандай академия, канча жылдан бери иштейт, кандай академия экенин тагыраак теле көрүүчүлөргө маалымат берели. Кандай болуп түптөлүп калды? Биздин академия 15 жылдан бери иштеп келет. Анан 2 жылдан бери Билим Бридж деп атадык. 15 жылдан бери бул Талантбек Сапитов деген агайдын жолу боюнча иштелип келген проект болчу. Ошо 15 жылдан бери окуучуларды, студенттерди чет өлкөгө өткөзгөнгө жардам берип жатканбыз. Основной биздин миссиябыз бул 21-кылымдын окуу тарабына жарашыктуу балдарга знания жеткизип берүү. Ошондой эле өзүбүздүн агайдын Prep 360 деген проекти бар. Ошол проект менен баланы даярдап чыгуу. Бул проект 360 дегенге бул академический жактан развитиясы, эмоциональный жактан развития, ошондой эле спорт, анан ушул 3 тармакты жакшылап даярдап, 1 жылдын ичинде биз студенттерди чет өлкөгө жөнөтөбүз. Жакшы экен. Ошондо канча жаштан баштап болуп калат? 9-классты бүткөндөн кийин да, Эгерде бала 11-класстан кийин тапшыра турган болсо, анда биз 9-класстан даярдыкка алабыз. Эгер балдар жетишпей, ошо 11-класста уже биздин жардамыбыз керек болуп жатса, анда 11-класста деле алып, аларга да өзүнчө бир студент университеттерди предлагать этип даярдайбыз. Алдын ала окуучуларды даярдайт экенсиздер. Ооба, эгер бала 9-класста барам десе, анда 8-класстардан баштап даярдайбыз. Бирок өзү негизи ата-эне баланы 7-класста эле уже байкап туруш керек. Кайсыл жактан балам күчтүү, спорт жактанбы, медицина жактан, биология, химия жагабы, же математика жагабы. Багытын түз билиш керек экен да, Өзү бала менен отуруп сүйлөш керек. Эгерде бала түшүнбөй атса, мындай айтып бере албай атса, өзүнүн мнениясын анда барып школунан сураш керек, эже агайларынан кайсыл предметтер көбүнчө балама жагат. Ошондой эле ошолго жарашыктуу анан кружокторду табып, ошол 7-класстан эле баштап даярдаш керек да. Искендер мырза дагы токтоп кетсин, окуу жайыңыз тууралуу. Саламатсыздарбы бир жолу. Негизги азыркы бизде кыргыз билим берүү тармагында чоң бир көйгөй болуп жатат. Бул 12 жылдык класстарга өтүү. Бул биз үчүн кыйын болушу мүмкүн деп көп эксперт айтып жатат. Мен бирок плюстарын айта кетсем, биз 12 жылдык мектепке өтсөк, көп мүмкүнчүлүктөргө жаш балдарыбыз ээ болот. Себеби Европа жактан, Англия жактан, башка мамлекеттер жактан 12 жылдык системаны колдойт. Биздин балдарга плюс чоң жакшы жагы эмне? Алар барып эле 1-чи курстан отурат. Даярданганга көбүрөөк убакыт болот. Ошол жагынан биз өтө чоң пайдабыз чоң болуп атат да. Ошол жагынан плюсту карасак, будущем балдарыбыз жакшы университеттерге, жакшы мамлекеттерге, жакшы скидкалар менен өткөнгө чоң мүмкүнчүлүк бар.
Жакшы экен. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз бүтүрүүчү класста окуган окуучуңуз бар болсо, 9-чу, 10-чу, 11-чи класста болсо, чет мамлекеттен билим алууну каалап жатсаңыз, кайсыл мамлекетке барууну билбей жатсаңыздар, же болбосо кайсыл өлкөдөн барууну билгениңиз менен кайсыл окуу жайды тандарыңызды билбей, же болбосо кандай документтер керек, кантип чет мамлекеттеги окуу жайларга тапшырарын билбей жатсаңыз, экран астындагы номерлерге суроо калтырсаңыз, биз түз эфирде кесиптешим экөөбүз бүгүнкү коноктордон жооп берүүгө аракет жасайбыз, кесиптешим. Сиздерге барганда окуучулар мындай даярдык менен барыш керекпи? Нолдон баштап даярдайсыздарбы же бир тил билиш керекпи? Сразу эле же кандай? Жок, бизге бардык кишилер келсе болот, окуучулар келсе болот. Биз даярдаганыбыздын бирден бир багытыбыз бул жакшы окуйбу бала, жаман окуйбу, бардыгына айырмасы жок, бардыгына даярдайбыз. Биз көбүнчөсү проектный система менен иштейбиз. Бул проектный система деген эмне? Бала, кээ бирки балдар уу менен жакшы, жакшы кабыл алат, кээ бирки балдар кармап жакшы кабыл алат, кээ бирки балдар көрүп жакшы кабыл алат да. Кимдин күчтүү жагы болсо, байкасак, ошол жагы менен биз түшүндүрүп, ошол жагы менен баланын ичиндеги карьерный ростуну алып чыгабыз да, алып чыгып, ошол жагынан тутку берип, жол көрсөтөбүз. Ошондой эле көбүнчөсү башка чет мамлекеттерге университетке тапшырганда алар биздикине окшоп проектный система менен иштейт. Мектептегидей, биз мектепте кандай болуп калган? Мектепте азыркы байкасаңар СССР маалындагы китептер, ошол эле маалындагы программалар калып кеткен да. Ошол эле балдар биринчи класстан баштап чет тилин окуйт, английский окуйт. Университетке өткөндө английский окуйт. Университет бүткөндөн кийин англисче билесиңби, эч кимиси билбейт. Бул системанын эскиргендиги. Элементарный эле бул немелер да, элементарный примерлер да. Ошон үчүн биздин системада бул проектный система деп коебуз. Бир проект ортого коебуз, бир бала жакшы жазат, бир бала жакшы выступать этет, бир бала ошо выступлениянын сценарийсин жазат, бир бала ошо продукт сатат. Ошентип отуруп бардык баланын өзүнүн преимуществолорун кошуп бир ортого койгондо бир жакшы продукт болуп чыгат. Ошол продуктту бардыгына керектүү болуп чыгат да. Ошол система бул проектный система деп коет. Ошол системаны окуган бала кийинки келечегине бир жакшы кесипте ээ болуп, жакшы айлыктарга ээ боло турган бир проектный системанын арты менен чоң ийгиликтер жетсе болот да. Өзүнө дагы ишенимдерди арттырат окуучу. Ошо мен жакшы сценарий жазып бердим, выступать эткен бала, мен жакшы выступать этет экен, значит менин тилим жакшы экен деп ошол жактан өздөрүнүн мындай ишенимдери көбөйөт да. Окуучунун күчтүү тарабын алып чыгат экенсиздер, анан окуучунун кабыл алуусуна жараша даярдайт экенсиздер. Мына ушунусу абдан жакшы экен. Бул жакта бизде суроо бар экен, 858 абоненти саламатсыздарбы? Мисалы мен Америкада окугум келет, анан кандай окуу жайларга жибересиздер? Кайсыл окуу жайларга дейт? Биз окуу жайлары менен 3200 окуу жай менен контрактыбыз бар. Ал окуу жайга биринчиден барыш үчүн образованиясы, тили, биринчи чет тили жакшы болуш керек, бул биринчиден бир критериялардын бири. Экинчиден өзүнүн мотивациясы жакшы болуш керек, мотивациясы жакшы болуш керек. Балдары, орто кереги жок Америкага. Ортодон башка мектепте кандай окуган, ошол важный. Бизге жумушка киргенде резюмебизди беребиз го, ал жакта биз окуучулардын университетке резюмесин беребиз. Мектепте кандай жүргөн, ошону ксерокопия кылып тиркейсиздер да. Ооба. Дипломдору барбы, волонтерство кылганбы, волонтерство, адам элге жардам бергенби, ошолордон бери карайт. Ата-энеси менен кандай сүйлөшкөн, мугалимдери менен кандай сүйлөшкөн, ошол мугалимдер менен жакшы показательный окуучу болсо, то мугалимден рекомендациялык письмосу керек. Ошолорду чогултуп биз Америкада университет тапшырабыз. Америкага университетке өтүш негизи жеңил. Оңой. Бул 5-10 мүнөттөгү эле жумуш да, негизи өткөзүп коюш оңой. Дальнейшем бала окуп кетиши бул чоң суроо. Документтер тапшырылат, экзамен тапшырылбайт. Экзамен тапшырылат. Документтер өткөндөн кийин. Ооба, тил жактан экзамен тапшырат. Ал жакка барып тапшырабы или Кыргызстандан? Кыргызстандан эле тил экзамен тапшырат болду. Ошого жараша сенин уровениңе жараша, деңгээлиңе жараша алар деле скидка берет. Алар деле сени баалайт да. Мына
допустим, Искендердин немеси рекомендательный письмосу жакшы экен, мектепте жакшы окуптур, волонтерство кылыптыр, мына коомду тазалоо, аларчага бар мусор собирать этет го, волонтерлор собирать этет го, ошол жактан катың болсо, мына көп жакшы сертификаттарың болсо, ал плюс болот. Олимпиададан биринчи место алсам плюс болот, спорттон биринчи место алсам плюс болот. Ошолордун баардыгы биригип, если контракт $5000 болсо, $1000 болуп калышы мүмкүн 90% скидка менен, же бекер болуп калышы мүмкүн. Бул университетке жараша да 2300 университет бар, ошонун баардыгына жөнөтүп, кимиси бизге жакшы көп скидка берсе, ошол менен окуйбуз. Канча жылдан канча жылга чейин окуп келишет ал жакта? Убакыты мөөнөтү кандай болот? Ал жакта да бакалавр болот, магистратура болот. Бакалавр 4 жыл, магистратура болсо 1 жыл, 2 жыл. Демек сиздер окуучу мектепке барып жөн эле сабакка катышып эле кайра келип эле сабакта окуп эле жүргөнбү же коомдук маданий иш-чараларга активдүү катышканбы? Ошол жагына көбүрөөк маани берет экен чет мамлекеттеги окуучулар. Ооба, мындай да биз азыр эссе жаз дейт, аларчы, эссе жаз дейт. Эссени бала кантип жазат? Мектепке бардым, үйгө келдим, мектепке бардым, үйгө келдим деп жазбайт да. Аларга ал кызыксыз. Кызыктуу болуш үчүн конкреттүүлүк бир волонтерство кылдым, ушундай жерге бардым, ошодон эми үйрөндүм, мына проект жасадык балдар менен. Эмне ала алдым ошодон. Ошолор өтө биз үчүн керектүү документтердин бири. 919 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин неберем Америкадан окугусу келет. Азыр 9-классы бүтүрүп жатат. Ушул мугалимдер менен кантип байланышсам болот дейт. Эми 9-классы бүтүп жаткандар дагы барса болобу? Америкадагы негизи бизде кыргыздарда кандай 11-классты бүткөндөн кийин ойлонуп баштайбыз го. Мына орто тапшыргандан кийин көп ата-энелерден байкайм да, уже кеч болуп калат. Шаарга келгенден кийин башталат да бизде. Уже кеч болуп калат. Уже кеч болуп калат. Себеби чет өлкөгө, особенно чет өлкөгө чыгыш үчүн уже 9-класстан башташ керек. Эмнеге дегенде бул чет тилди билиш керек, ошол жактан академически даярданыш керек, эмоциональный даярданыш керек. Себеби бул чет мамлекет да, бул Кыргызстан эмес. Ал жакта ар бир жактан жарандар келет, орустар келет, допустим, кытайлар келет, ошол Америка, ар улуттар келет, алардын аргы бир ар кандай болот. Ошон үчүн бул биздин негизги максатыбыз баланы уже даярдап, уже баргандан кийин адаптация боло турган кылып даярдап жөнөтүш. 9-класстан кийин барса болот. Кошо кетсем, эгерде ошол ата-энелер университеттерге тапшыруудан мурун Америкага барып келүүнү ойлосо деле, бизде ошондой проектибиз бар. Школьниктер үчүн 9-11 класстар үчүн Америкага бир турубуз бар. Биз самый лучший университеттерге, бул MIT, Гарвард, Колумбийский университеттерге алып барып келебиз. Бул жакында эле июнга планируем, июндүн акыры, ошондой эле августтун акыры. Анын барып келиш турубуз $3000 эле болот. Башында ошо $500 берсе эле биз уже мындай эмеге даярдайбыз. Интервьюга, визасын даярдайбыз, документтерин даярдайбыз. Америкада өзүбүздүн жеке компаниябыз бар. ISL Consulting деген. Ал жактан письмо жөнөтүлөт, бул өзүбүздүн учениктерибизгечи. Ошоларды Америкага биз университет турууга чакырып жатабыз дегенчи. Ошол багыт менен балдарды биз алып барып 8 күндүн ичинде Нью-Йоркко барабыз, Бостон, Вашингтон, ошондой эле MIT, Колумбийский университет. Ошол университеттердин сырттарынан эле көрсөтүп койбойбуз. Биз ал жактын иштерин алып киребиз, жатаканаларын көрсөтөбүз. Жатаканалар деле алардыкы аябай чоң. Университеттери да чоң, мындай ар бир зданиялары бир канча гектар чоң да, аябай. Ошолорду көрсөтүп, анын ошол жердин жетекчилери менен нетворкинг болот. Биздин окуучуларгачы, то есть балдар мындай уже ощущать этип келет да, Америка кандай, жашоо кандай. Уже визуализация кылып, кийинки уже тапшырганга мотивация алып, даяр болуп, мындай
беришет да. Ар бир окуу жай менен кенен барып таанышып, көрүп, окутуу кандай жүргүзүлөт, кантип окутат, кандай студенттер окуйт, аябай сонун баарын көрүп билип, кандай баягы кесиптерге даярдашат, баарын адистиктердин көрүп, өз көзү менен көрүп келишет экен. Анан бир кошуп коеюн. Ошондой эле бизде чет өлкөдө, көбүнчөсү Америкада бизде өзүнүн студенттерибиз көп. Ошолор менен деле жолуктурабыз, ошолор менен тааныштырабыз. Если биринчи курс болуп барып калса, экинчи, алар 3-4 курстарды бар, 5 курстар бар, алар жардам берет. Себеби биринчи барган кишиге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Өтө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Кайсыл жерде сабак өтүшүн билбеши мүмкүн. Америкада университеттер чоң да. Биз Бишкек шаары болсо, аудиториялар да чоң. Бишкек шаарда эле университтеттер бар. Өтө чоң. Чоңдугу. Ошон үчүн баардык биздин өз студенттер менен аларды тааныштырып, баарлаштырып, эмне кандай суроолор болсо баарына жооп берип, көрсөтүп, карматып, колу мененчи ушундай университетте окуйсуңар, мугалимдер ушундай, ушул профессорлар, ар түрлүү улуттагы келген адамдар менен жашашып калышы мүмкүн жатаканаларда. Ошолорду мындай өздөрү көздөрү менен көрүп, таанышып, сүйлөшүп келишет. Ошого даяр болушат да, уже барып окуганда. Контрагын 4000-5000 доллар деп атасыздар, Жатаканасы бекер окууга да мүмкүнчүлүктөрү барбы? Жатаканасына акча төлөшөбү? Ооба, азыр мындай айтып коеюн. Ортодан азыр жаңы программа чыкты. Ортодан 200 баллдан жогору алса, Италияга бекер окуу. Элестетсең сонун. Италияга бекер бала окуйт. Жакшы экен. Если ортодан 200 балл алса, бул шарттары. Бизде ушундай окуулар, бекер окуулар көп. Кыргызстанга маалымат жоктугунан билбей жаткан үчүн, маалымат жетпей жаткан үчүн кете албай жүрөт окуучуларыбызчы. Америкада эмнеге акчасы кымбатыраак десеңиз, себеби ал жакта дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү 100 университеттердин күчтүүлөрү Америкада жаллан. Ошол эле Гарвард, MIT, Гарвардтан окугандар уже ал жактан уже профессор, доктор болуп чыгышат да, мындай кандидат болуп чыгышат. Ал жерде жаллан эле профессорлор окутат. Бир жөнөкөй мугалимдер жок ал жакта, уже күчтүү окуу жай. Ал жакта деле таланттуу балдарды алат. Если талантың жакшы болсо, жакшы скидкаларды берет. Негизги университеттин контракттары бул ар кандай 5000 доллардан 50 000 долларга чейин бар. Бул окуучунун талабына жараша окуган 5000 доллардан башталат экен да, Дагы кайсы мамлекеттерде бекер окуу мүмкүнчүлүгү бар? Мисалы сиз айттыңыз, Италияда бекер окуу. Кытайда бар бекер окуу. Кореяларда бар бекер окуу. Турцияда бар бекер окуу. Биздин көбүнчөсү окуучулар көбүнчөсү Америкага кызыгышат. Себеби Америка окуу жайлардын эң чоңу болгон үчүн көбүнчөсү Америкага кызыгат. Себеби Америка дегенибиздин айлыктары, кийинки будущем, ал жакта калып кеткендери жакшы, возможностьтор көп болот да, перспективасы жакшы. Ошон үчүн көп Америкага кызыгат. Жакшы экен. Анан эми Америкага же дагы бир башка мамлекетке окууга барыш үчүн кайсыл тилдерди билиш керек? Америкага барыш үчүн кайсыл окуу жайга барса дагы, чет мамлекетке барыш үчүн кандай даярдык көрүш керек да, кайсыл тилди билиш керек? Тил билбей эле барып окуса болобу? Ушундай суроолор дагы бар экен да, тил билбей барса болобу деген. Тил билбей барса болот, ооба, бирок биринчи курста алар подготовительныйга отуруп калышат да, негизги сабактары экинчи курстан башталышат. Бирок желательно хотя бы elementary боюнча английскийди окуп койгондору өзүнө плюс болот, потому что бул чет өлкөдө магазиндерге барып өзүнө продукт алып калышы мүмкүн. Күнүмдүк сөздөрдү жок дегенде билиш керек. Автобустан ары бери жүргөндө мындай представлениясы болгон үчүн хотя бы ошо английскийдин элементарисин дагы билсе деле, а дальше ошо биз өткүзүп беребиз бесплатный обученияларга, бирок биринчи жылы контрактын төлөп калышы мүмкүн да, ошо эме подготовительный курсуначы. Мисалы, сиздер айттыңыздар, Кытайда, Кореяда, Италияда бекер окуса болот деп. Ал жакка ошол мамлекеттин тилин билбесе дагы, англис тилин билип эле бекер окуп бара берсе болот. Биринчи жылында тилди үйрөнөт. Тил үйрөнөт. Тил үйрөнгөн үчүн эле аларга акча төлөп калат, бир жыл убакытты ошого кетип калат да. Если Кыргызстанда жакшы даярданып алса, экономичный болот, себеби контрактын төлөбөйт кийинкичи. Кыйналбайт. Бала кыйналбайт. Себеби айганыш айтып кеткендей, эки жака чыгып калышы мүмкүн. Анан
ал жерде кыргыздар уялып сүйлөбөй коюшу мүмкүн, ошентип развитиясы калып кетиши мүмкүн да. Бул жакта тил үйрөнүп алса батыраак адаптация болуп, батыраак коомго кошулуп кетет, аралашып кетет. Кайсыл адистиктерди тандашат жаштар негизи? Азыркы жаштар көбүнчөсү дизайнер, азыр жаштар IT тармагынан көп тандагандар көп, ооба, бизнес управлениялары көп. Азыркы адис тандаганда ата-энелерге айтарым, мурункудай эле юрист, бухгалтерлер тапшырдыбагыла деген немен бар менин. Ошо кайсыл адистиктерди тандашсын? Себеби мына будущем бухгалтерлер жоголуп кетиши мүмкүн. Мына фармацевттер жоголуп кетиши мүмкүн. Себеби биз чет мамлекетте көп жүрөбүз да, азыр фармацевттер чет мамлекетке кереги жок, Америкада особенности. Себеби аптекага кирсең бардыгы робот. Сканер кыласың, сен дарыңды өзү берет. Бухгалтерлер деле полный автоматизация болуп баштады, компьютер болуп баштады, искусственный интеллект киргенден баштап. Азыркы 1-чи курска тапшырган бухгалтер 5-чи курска чейин окугуча уже ал адистик жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир адис тандардын алдында жакшы ойлонуп, будущем келечекте кайсыл адиске талап көп болот, ошого жараша тандаш керек, ошого жараша туура тандаш керек. Азыркы учурда көбүнчө ближайший бир 20 жыл, 30 жылдын ичинде биз ойлоп иштеп чыктык. Ошонун негизинде IT тармактары көп эме болот экен, перспективдүү болот экен. Ошондой эле медицина, философия, ойлонуу, жүгүртүү, потому что аз балдар ойлонбой калышты. Эгерде бала философия жактан катуу ой жүгүртүүсү бар болсо, бул мирди өзгөртө алганга, бир нерсени ойлоп тапканга жакшы иштеп калышы мүмкүн да. Ошондой эле ой жүгүртүү бул умный город дегенди ойлоп тапса болот. Например, бизде эле Бишкекте өтө бизде азыр пробкалар көп болуп атат. Ошогомдай кандай ойлоп тапса, бул пробкадан айрылсак болот дегендейчи. Ошондой эле психология. Биз азыр ойлоп атабыз, ошо ар бир школада бир психолог болуш керек обязательно. Ата-энелерге отдельно бир сабак өткөрүп, чачыңызды артка алып койсоңуз жакшы болот. Жакшы угулбай калат. Чачыңызды эле алып коюңуз. Ошо психология жактан, балдарга дагы психология сабактары өтсө аябай сонун болот. Жакшы жардамын тийгизет. Анан эми бизде мына ушул суроо көп. Баарын чогултуруп эле бир окуп коеюн. Дареги кайсыл жакта, кантип табабыз, телефон номери барбы деген суроолор көп. WhatsAppка дагы, катка дагы, сообщенияга дагы ушинтип жазышыптыр да. Анан социалдык тармактардан кантип издейбиз, анан макул номерибизди бере алабыз десеңиздер, ушул жерден эле түз эфирден номер калтырсаңыздар дагы болот. Ооба, биздин номерибиз 0990 070050. Ошондой эле биздин Instagram страницабыз бар. Билим нижний пробел Bridge, нижний пробел Academy деген. Ошол жактарга да жазсаңыздар болот. Анан ошондой эле биз Бишкекте Жал 29-17 деген жерде өзүбүздүн офисибиз бар. Ошол жерге келип консультация алсаңыздар болот. Биз всегда даярбыз. Номериңизди шашпай айтып коесузбу? 0990 070050. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде кайсыл жактан издейм деп жаткан болсоңуз, латын тамгалары менен билим Bridge деп жазат экенсиз. Билим дегенден кийин ылдыйга сызыкча коесуз. Билим Bridge деп туруп, кайра сызыкча ылдыйга кой туруп, академия деп жазсаңыз, баракчасы чыгат. Ошол жактан кенен маалымат алсаңыз болот. Телефон номери дагы, дареги дагы бар. Ошол Instagram социалдык тармагында жазылуу, тиркелүү экен. Эми эркин микрофон берели, сиздер телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыздар, Искендер мырза. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен ата-энелерге көбүнчө кайрылып кетерим. Ата-энелер балдарыңыздарды 9 класстан баштап жакшыраак уже даярдана баштагыла. Если чет мамлекетке чыгам десеңиздер, жакшыраак даярдагыла, чет тилин даярдагыла, академический даярдагыла, социально-эмоциональный даярдагыла. Себеби Америкага окуу бул өтүш жеңил негизи. Дальнейшем окуп кетиш бул баланын кыйналбасын десеңиздер, то 9 класстан баштап уже багытын даярдаш керек, ошого азыртан баштап даярдаңыздар. Ал эми азыркы бүтүрүүчүлөргө каларым, ортону жакшы тапшырып алыңыздар, жакшы окуу жайларга өтүңүздөр, окууңуздар ийгиликтүү болсун, берекелүү болсун.
ушул нерсени каалап кетерим. Сонун экен. Чоң рахмат. Ата энелерге, окуучуларга дагы жакынкы ошо келе жаткан ортуга жакшылап даярдангыла, ортуну дагы жакшы тапшырсаңар дагы бул жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы университеттерге өткөнгө, ар дайым мындай медицинаны окусаңар дагы ошондой эле тилди дагы окуп койсоңор өзүңөргө жакшы. Бүгүн кесиптешим экөөбүз сиздерге жакшы маалымат менен бөлүштүк деген ишеничтебиз, кесиптешим. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, бүгүн болсо кесиптешим экөөбүз чет мамлекетке кантип биз абитуриенттерди, балдарыбызды жиберебиз, кайсыл окуу жайларга кантип жиберишибиз керек, кандай документтер керектелет, кайсыл тилди билиш керек, кандай даярдык көрүш керек, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн атайын студиябызга Билим Бридж академиясынын жетекчилерин чакырдык элек. Сиз болсо бизден алыстабай туруңуз, урматтуу телекөрүүчү, анткени биз азыр жарнамалык тынуudan соң кайра кийинки коногубуз менен жолугушабыз. Экрандан алыстабай туруңуздар.